opa, menga qo'l berasiz, pasportingizni beraman, ha? Xalisхан Мамаджанова Жаңымун кайрымдуулук фондунан алган концентратор аппаратын кайтарып алып келди. Ал жабдууну алып кеткенине 2 апта болгон эле. Анткени анын жолдошу коронавирус илдетине чалдыгып, күндөн күнгө абалы оорлаша берген. Ошондо дарыгерлер тез аранын ичинде дем алдыруучу аппарат табылбаса, күйөөсүнөн айрылып калышын айтышкан. Men kuyovim qattiq og'rib qoldi. Yurak og'rib. Өмүрлүк жолдошум катуу ооруп калды. Башына кислород жетпей, Евроклиникада жандандыруу бөлүмүнө түшүп калды. Дарыгерлер алып кете бергиле дегенде, болду эми, өмүрү бүтүптүр депмин. Жок, Аллага шүгүр, анын өмүрүн узун кылды. Өтө катуу ооруду. Дарыгерлер СИПАП деген аппарат алып келгиле деди. Барып, ал аппаратты алып келсек, жок, бул дагы кислородду жеткирип бере албай жатат. Эми концентратор алып келгиле деди. Degan apparat top kelsak, undan keyin yo'q, boshqa yana bu ham yetmayapti. Yana konsentrator deb apparatni olib kelinglar, top kelinglar dedi. Халисхан эже кимге кайрыларын, каякка барарын билбей турганда, таныштары Жаңымун кайрымдуулук фондунда ага керек болгон аппаратты берип жаткандыгын айтышты. Telefon orqali men shu yerda boshqa nigoraxonlarda topib keldim. Shu yerga kelsak, mana shunaqa apparat bor dedi. Дарыгерлер жолдошума уруксат берип, үйгө алып кете бергиле деди. Телефон аркылуу Нигарханды таптым. Келсек, мына ушундай аппарат бар деди. Аппаратты алып барып койдук. Мен ушундай ыраазы болдум. Алла ушундай жардам берип жаткан кайрымдуу инсандардан ыраазы болсун. Жолдошума эми аппараттын кереги жок, жакшы болуп калды дегенде күн жарк этип чыгып кетти. Rizqlari barakatli bo'lsin. Meni erim yuragi yaxshi bo'lib qoldi, nafas olishlari yaxshi bo'lib qoldi. Bo'ldi, endi apparat keragi yo'q dedi. Shu kuni menga quyosh chiqdi. Alloh roziligi uchun men rosayam xursand bo'ldim. Men ko'nglimda qandaydir nimalarni ayta olmayapti. Bizga boshqa kislorod yetmayapti dedi. Мына ушундай аба концентраторуна муктаж болгондордон бири Дилбар Керимбаева. Ал үй бүлөсү менен коронавируска чалдыгып, жолдошу экөө бирдей дем алдыруучу аппаратка муктаж болушкан. Ошентип мен оору баштагандан 20 күндө бар анан подтверждение берилди да. Анан мага да бир врачтан консультация алып турушты кыздарым. Ал тез аранын ичинде концентратор тапкыла дедилер кыздарым. Чоң кызымдын досу болот, Нигора. Нигора бизге даже өзү алып барып берди. Ушул кислородный концентраторду үйгө алып барып берди өзү. Ошондон мен жаттым. Бир жума түнү күнү жатып аттым да. Ошол концентратор бизге мага абдан жакшы жардам берди. Мен жакшы болгондон кийин эле жолдошум кайра ооруп калды да. Жолдошум ооруп калганда дагы ошо Нигора алып барып берди да. Концентраторду дагы Нигора өзү алып барып берди. Жогоруда көрсөтүлгөндөр сыяктуу медициналык жабдууларга муктаж болгондор өтө көп. Анткени өлкөбүзгө келген коронавирус Ош шаарынын эле эмес, шаар четиндеги айылдардын жашоочуларын да жардам сурап келгенге мажбур кылды. Uch kunlar juda ham tushkunlikka tushib qoldik da. Bo'lib ham meni kuyovim Ушул күндөрдө катуу депрессияга түштүк. Жолдошум пневмониянын оор түрүнө чалдыгып калды. Дем алуусу кыйындады. Өзүм дарыгер болгон үчүн сатурациясын өлчөсөм 48-50 болуп жатты. Коркуп кеттим. Жакшы адамдар аркылуу мына ушул Жаңымундун дарегин билдик. Булар аба концентраторун кайрымдуулукка берип жатат экенди угуп, уулум менен тез жетип келдик. Bildik adresini, bular shunaqa ehson qilishyapti ekan, shunaqa konsentrator bor ekan ularda. Kislorodniy apparatlari bor ekan dedi. Bolam bilan tezda keldik. Mana pandemiya vaqtida shunaqa og'ir kunlarda yurtimiz, xalqimiz Pandemiya убагында элибиз, журтубуз оор күндөрдү өткөрдү. Ушундай күн болот экен, колуңдагы акчаң да жардам бере албай калат. Келиним катуу ооруп, абалы оорлошуп кетти. Аба аппаратын таба албай жатып. Ооруканадан үйгө чыгарып коюшту. Анан бирөөлөрдөн ушул жердин номерлерин таап, аба аппараттарын алып иштеттик. Азыр жакшы болуп калды. Hozir mana yaxshi bo'lib qoldi.
Жыл башынан бери бүткүл адамзаттын башына келген коронавирус илдети Кыргызстандан да четтеп өткөн жок. Бейтаптардын саны күндөн күнгө көбөйүп, жакындары кимге кайрылып, кайдан жардам сураарын билбей калышты. Ушул учурда боорукер мекендештер жардам колун сунушту. Алар Жаңы Муун деп аталган кайрымдуулук фондун түптөшүп, кайдыгер карабаган инсандар, ишкерлер тарабынан чогулган каражаттарга медициналык шаймандарды, дары-дармектерди алып, калкыбызга жардам бере башташты. Atrofimizda yig'ilgan odamlar nima bilan yordam beraylik degan savol tug'ildi hammada. Birinchidan har doim Кайдыгер карабаган адамдар кандай жардам көрсөтсөк болот деген суроо беришти. Ойлоп көрсөк, ковидтен өтүп кеткендер көбүрөөк аба концентраторунун жетишпендигинен кыйналышкан. Анан биз колдон келишинче акча топтоп, 40 даана аба концентраторун сатып алдык. Бул аппараттарды ушул күнгө чейин иштетип жатабыз. Кыздарда айткан болсо керек, ушул күнгө чейин 300дөн ашуун адамга аппараттарыбыз аркылуу көмөк көрсөттүк. Өзүңүздөр күбө болгондой, адамдар көз жаштарын тыя албай рахмат айтып жатышат. Экинчи жардамыбыз кымбат баалуу дары-дармектер болду. Алар Клексан жана башкалар. Ошол убакта анын бир даанасы 300 сом болду. Аны да бекер бердик. Shu darajada yig'lab rahmat aytib ketishyapti. Ikkinchi etapimiz, yordam beradigan etapimiz ko'pchilik hali qimmat dori. O'sha dorilar bo'yicha bo'ldi. O'sha dorilarda Kliksan va boshqa ko'p dorilarimiz bor. Qimmat dori. Bitta dori 300 so'm bo'lib ketdi mahal. Ikkinchi qilgan katta ehsonimiz bizda bo'ldi shu dorini bepul bekerga tarqatdik o'sha mahalda. Бүгүнкү күндө Жаңы Муун кайрымдуулук фондунда 24 даана аба концентратору бар. Алар муктаж болгондорго акысыз колдонууга берилет. Фонддун менеджери Нигора Насированын айтымында, аппараттар дарыгердин сунушу менен денгендин жыйынтыгынан кийин берилет. Bizde в основном yordam berishimiz shu kislorodный konsentrator beramiz. Биз негизи аба концентратор аркылуу жардам беребиз. Мурда дары-дармектен Ксарелта, Клексан, Гепарин деген дарылардан да жардам көрсөттүк. Азыркы күндө алар түгөнүп калды. Бизге кайрылгандар арасында колунда барлары да бар, шартты оорулар да бар. Бирок бардык оорулуу бир. Алар жардам сурап кайрылса, биздин аппараттар реанимациялык болгондуктан врачтар, клиникалар менен сөзсүз байланышта болуп, кандай аппарат керек, оорулун абалы кандай экендигин сурап, анан жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Клиникалар менен gaplashamiz, действительно керекми, канака стадиясында, nimага, кайерде карайды, шуларды сурап, хаммасын билип, больнойду билип, канака акыбалда башланышымы, yo жакшы болдуму, канака аппарат керек, ашларын сурап, берабыз, жеткизип беришке аракет кылябыз. Оор күндөрдө ишкерлер, колунда бар инсандар гана эмес, кадимки пенсионерлер же жөн гана кайрымдуулук кылгысы келген инсандар да учурайт. Мына ушундай адамдардын бир нечеси Жаңы Муун кайрымдуулук фондуна келип, мүмкүн болгон каржылык колдоосун көрсөтүп кетишти. Бирок алар өздөрүнүн ким экендигин сыр тутууну өтүнүшөт. Bitta oqsoqol kishi keldi. Oqsoqol kishi kelib, pensiya olar ekanda. Lekin o'g'lim shunaqa eshitib qoldim, eshitsang yig'laysan-da. Бир пенсия ала турган аксакал киши келди. Уксаңыз ыйлагыңыз келет. Балам, жардам берип жатат экенсиңер деп. Небересине машинадагыны ала кел деди. Ата, ал эмне десем, мына 1 айлык пенсиям. Менин да жардамым тийсин деп ала келдим деп кагаз боюнча берди. Андай окуялар көп болот. Жакында дагы бир такси айдоочусу келип, агалар биз да жакшы ишиңерге кошулайлык деп, бир күндүк тапкан 750 сом акчасын берди. Квитанция жазып беришиңиз керек эле. Бирок ал ынабай, мен чын жүрөктөн берип жатам. Кайрымдуулугуңарды уланта бергиле деди. Taksiz kelib akalar shunaqa biz ham bir yaxshilikka qo'shilishib qolaylik deb, bir kun ishlaydigan pul 750 so'm ekanda. Pulini aytmasak bunaqa aytishga majbur bo'lyapman. Kelib, bir kunlik ish topgan pulim, ishdan keyin kech payt bo'lgan ishda, bir kunlik topgan pulim mana akalar sizlarga ehson qilib, даже kvitansiya yozib beramiz. Desak, yo'q, kerak emas, yo'q, bizga yozib berishimiz kerak. Allohning yo'lida qilib beryapmiz. Akalar davom ettiringlar, to'xtab qolmasin deb. Жаңы Муун кайрымдуулук фонду Ош шаарындагы өзбек улуттук борбордо ачылып, пандемия учурунда Ош шаарынын жана облустун калкына акысыз кызмат көрсөтүүнү максат кылган. Фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири Рашидхан Хаджаев өзбек ишкерлерин чогултуп, алар менен биргеликте жардамга муктаж калкка гана эмес, район жана шаардагы ооруканаларга, балдар үйлөрүнө дагы жардам берди. Кайры фондумуздан облуска 3 миллион сомдук жардам кылдык. Mana Çolpan Maktabi
Кайрымдуулук фондубуздан облуска 3 миллион сомдук жардам көрсөттүк. Облустагы Муратхан Сабиров атындагы мектепке кислороддук стационар ачып бердик. Шаар мэри Шаар Минздравы менен сүйлөшүп, кайрымдуу адамдар менен биргеликте бир тез жардам унаасын алып бердик. 80 медициналык ортопедиялык матрастары менен керебеттер, 200 ана шейшептер жана башка жабдууларды алдык. Жалпы суммасы 6 миллиондук жардам көрсөтүлдү. Almashtırıp turuş için 200 ta koyka aldıklar, çayşaplar almashtırıp turuş için. Undan tashqari juda ko'p yana narsa qilib turib, jami 6 million so'mlik shaharga biz yordamimizni qildik. Албетте, мындай жардам бергендер аябай көп. Бирок алар кылган кайрымдуулуктарын ачыкка чыгарууну каалашпайт. Аты жөндөрүн сыр бойдон калтырууну туура көрүшөт. Оор күндөрдө журтум, калкым деп аракет кылып жаткан инсандар арабызда бар. Алар биздин кыргызстандыктар.